саламатсыздарбы достор? Мен бүгүн сиздерге өзүмдүн жасалма интеллект агентим жөнүндө айтып берейин деп атам. Ал кантип иштеп атат, анын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, мен сиздерге ошону көрсөтүп берем. Мен программист эмесмин, бирок акыркы кезде жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрү менен жасалма интеллект агенттерин, жасалма интеллект ассистенттерин, жасалма интеллект чат ботторун жасоого мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Мен ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, өзүмдүн жасалма интеллект агентимди жасап чыктым. Telegram платформасында иштеп атат. Анткени Telegram платформасы ушул сыяктуу агенттерди иштеткенге мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Атап айтканда, ушул агенттер, ассистенттер Telegramда жакшыраак интеграция болот, жакшыраак жуурулушат. Бирок албетте бул ассистенттерди, агенттерди башка деле платформаларга, башка социалдык тармактарга деле, сайттарга деле жайгаштырса болот. Телеграмда мен муну бот форматында жасап койгом. Бул жерде Зайырбек Бактыбаев AI ассистент деп турат. Бул бир канча тилде сүйлөй берет. Саламатсызбы? Здравствуйте дейли. Hello десек деле жооп бере берет. Кыскасы, сиз кайсы тилде буга сүйлөсөңүз, ал ошол тилде сизге жооп бере берет. Дагы бир артыкчылыгы, бул текстти гана кабыл албастан аудиону дагы кабыл алат, аудиону дагы түшүнөт. Биз азыр буга биз сүйлөп көрөлү. Саламатсызбы? Мына мен азыр саламатсызбы деп учураштым эле, мага жооп берди. Здравствуйте. Жооп берип атат. Анткени мунун эмнеси жакшы, анткени дайым эле текст жазганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Кээде бир жакта баратып деле үн аркылуу тапшырма берип койсо болот бул агентке. Бул ошону аткара берет. Эми бул агент эмнелерди кыла алат? Ошого өтөлү. Мунун өзүнөн эле сурап көрөлү азыр. Сен эмне жумуштарды кыла аласың? Деп өзүнөн эле сурап көрөлү азыр, эмне деп жооп берет. Мен төмөнкү жумуштарды аткара алам дейт. Электрондук почта менен иштөө дейт. Каттарды жөнөтө алам, кабыл алам дейт. Жана каттоону башкара алам дейт. Календарь иштери дейт. Иш-чараларды жана жолугушууларды түзө алам жана башкаруу боюнча жардам көрсөтөм. Контакт маалыматтар, контакт маалыматын издеп, кошуп жана жаңыртууга жардам берем. Блог жана контент түзүү дейт. Блогторду, постторду жана башка контенттерди түзө алам. Интернеттен изилдөө дейт. Изилдөө эмес, издөө. Интернеттен маалыматтарды издеп таба алам. Ошондой эле Википедиядан маалымат алуу, энциклопедиялык маалыматтарды сунуштай алам. Мына ушул жана башка жумуштарды бул агент аткара алат. Биз азыр буга эң биринчи эле мына электрондук почта менен иштөө дегенге жазып көрөлү. Ошол боюнча кандай жумуштарды аткара алат, азыр карап көрөлү. Мисалы, сизге бир компания бир келишимди сунуштаган. Бирок сиз ошо келишимди өзгөрткүңүз келип атат. Ошондо сиз, мисалы, мен бул жерде азыр мындай формалдуу эле мисал үчүн гана Цемент Гранит компаниясына келишим долбоорундагы баалар кымбат экенин айтып, жаңы келишимдин долбоорун жиберишин айтып, кат жазып жибер деп тапшырма берип атам бул агентке. Акыркы срок 23 апрель деп койдум, анан компаниянын почтасын көрсөтүп койдум. Мен ушундай эле кыска буга тапшырма берип атам. Азыр бул ушул тапшырманы кантип аткарат, азыр чогуу көрөбүз. Тапшырма бердим, азыр бул жерге кат келиш керек. Көрдүңүздөрбү? Достор, мен көрдүңүздөр, мен жөн эле бир сүйлөм гана тапшырма берип койдум. Негизги максатты түшүндүрүп. Ал эми бул жака болсо жасалма интеллект өзү каттын формасына тууралап, сылык түрдө ушундай текст жазып кат жиберип койду. Бул абдан ыңгайлуу. Мен почта менен иштөө мүмкүнчүлүгүн сиздерге көрсөтүп бердим. Эми мунун экинчи мүмкүнчүлүгү бул календарь иштери. Кыскасын айтканда, бул бир адамдын күнүмдүк жумуштарын календарга киргизип, алып, оңдоп, түздөп тура алат. Мисалы, сиз бир жетекчисиз, сиздин жумуштарыңыз көп, сиз дайыма өзүңүздүн күнүңүздү, саатыңызды да пландап турушуңуз керек. Ошондо ушул агент жардам бере алат.
ал кантип иштейт, мен азыр көрсөтүп берем. Эми мен ушул цемент темасын эле улантып азыр буга тапшырма берем. Мисалы 23-апрелде 14:00 цементтин жаңы долбоору боюнча сүйлөшүү бар, календарга кошуп кой деп тапшырма берип атам азыр. 23-апрель 14:00 календарда карайбыз азыр. Мына көрдүңүзбү? Сүйлөшүү цементтин жаңы долбоору. Бул өзү кошуп койду азыр. Мен кошкон жокмун. Ал эми бул жака болсо мага тапшырма аткарылганы боюнча отчет келди. Цементтин жаңы долбоору боюнча сүйлөшүү иш чарасы сиздин календарыңызга кошулду деп мага жообу келип атат. Мына ушундай болуп календарыңызды башкарып турат. Анткени кээ бир адамдарда иш чаралары көп да, мисалы саат 3-тө бирөөгө жолугат, 5-те бирөөдө кабыл алат, кечинде коноктошушу мүмкүн, эртең менен дагы бир жолугушуулары бар. Мына ошол сыяктуу адамдарга керектүү нерсе да бул ушул сыяктуу агенттер. Азыр дүйнөдө бул абдан популярдуу болуп атат. Дагы бир эки тапшырма берип көрөлү. 26-апрелде кечки 7-де достор менен кино көргөнгө барам. Ушуну белгилеп кой дейм азыр. Анан дароо календарды карайбыз азыр. 26-апрель. 26-апрель азыр бош турат. Көрүп атасыздар, азыр бош турат. Мына көрдүңүздөр. Кошулуп калды. Достор менен кино көрүү. Мына көрдүңүздөрбү? Мен муну кошкон жокмун. Болгону мен ботко гана, агентке гана тапшырма бердим. Эми достор карап туруңуздар. Мисалы, 20-апрелде бир канча иш чара бар экен. Азыр мен 20-апрелдеги иш чараларды өчүр деп тапшырма берем азыр. Менин планым өзгөрүп кетти. 20-апрелдеги бардык иш чараны өчүр деп тапшырма берип атам. Азыр 20-апрелдеги иш чараларды чогуу карайбыз. Мына өчүп кетти, тазаланып кетти 20-сы. Мына ушундай мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми бул жака болсо мага неме келди? Отчет келди. Ийгиликтүү өчүрүлдү деп. Кыскасы бул агент сиздин күнүмдүк жумушуңузду, графигиңизди абдан көзөмөлдөйт. Андан тышкары бул контакт маалыматтарды дагы таап бере алат. Мисалы сиз адамдардын электрондук даректерин боюнча маалыматтардын базасын түзүп, ошолорду жаңыртып тур, киргизип тур, өзгөртүп тур десеңиз, аны дагы кыла алат. Андан тышкары блог жана контент түзүү, мисалы блогторду, постторду жаздырсаңыз болот. Мага жасалма интеллекттин дарыгерлер үчүн 3 пайдасы деген темада пост жазып бер деп тапшырма бердим. Азыр көрөлү кандай пост жазып берет. Мына достор көрдүңүздөр, мен сизге жасалма интеллекттин дарыгерлер үчүн 3 пайдасы деген темада пост даярдап бердим дейт. Жумуш жүгүн азайтуу, диагноз табуунун тактыгын жогорулатуу дейт. Жаңы дарылар жана дарылоо методдорун тандап алуу дейт. Мына мага бул контент дагы жазып бере алат. Бул агент. Ошондой эле бул агент интернеттен реалдуу убакыт режиминде маалыматтарды издеп таап бере алат. Ошондой эле Википедиядан дагы маалыматтарды таап бере алат. Мындан тышкары мунун дагы бир мүмкүнчүлүгү бар. Бул калькулятор. Мында калькулятор дагы бар. Сиз бир нерсени эсептеп бер десеңиз, ал дароо эсептеп чыгарып берет. Мисалы азыр мен баарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн азыр тапшырма берип көрөйүнчү. Мисалы 15 койду 8.000 сомдон алып, 3 айдан кийин 15.000 сомдон сатса, канча пайда болот деген суроону азыр берип атам азыр. Азыр бул өзүнүн калькуляторун иштетип туруп агент
жооп берди. 15 койду 8.000 сомдон алып, 3 айдан кийин 15.000 сомдон сатсаңыз, 105.000 сом пайда тапмаксыз дейт. Кантип эсептедиң дейин азыр. $120.000 болот экен. 15 кой 8.000 сомдон койлорду сатуунун жалпы кирешеси. 15 кой 15.000 сомдон 225.000 сом болот экен. Пайдасы дейт. Сатуунун жалпы кирешеси, сатып алуунун жалпы баасы 225.000. Андан 120 алат экенбиз дагы, ошондо 105 калат экен. Бул өтө чоң мындай керемет нерсе да. Калькуляторго салып отурбайсыз. Буга өзүңүздүн оюңузду, сандарыңызды гана айтып койсоңуз, бул эсептеп берет. Мына достор, мен өзүмдүн жасаган жасалма интеллект агентим ушундай жолдор менен иштейт. Анын муну башка дагы, муну ар бир кесипке, ар бир адамга ыңгайлаштырса болот. Анан дагы бир эң чоң өзгөчөлүгү группага дагы салып койсоңуздар болот. Азыр мен бул группада кантип иштейт, азыр аны да көрсөтүп берем. Мисалы, бул жерде менин дагы бир группа түзүп койдум азыр. Зайырбек Бактыбаев тим деген. Мисалы, сиз жетекчисиз. Сиздин командаңыз бар, жардамчыңыз бар, секретарыңыз бар, айдоочуңуз бар, менеджериңиз бар дегендей. Бул группа түзүп туруп, агентти ушул жака кошуп койсоңуз, ошонун баардыгы сиздин иш графигиңиз менен кабардар болуп турат. Кээде мисалы менеджер деле сиздин иш графигиңизди өзгөртүп коюшу мүмкүн. Мисалы, сиз 25 майда бир жолугушууга бармаксыз, бирок менеджер келишим даяр болбой калды, же экинчи тарап жолугушууну жылдырууну суранып атат деген маалыматты алган болсо, менеджер деле өзгөртүп коюшу мүмкүн. Менеджер өзгөртүп 25 майда жолугушуу болбой калды, 27 майга жылды деп, ал деле бул жака группага жазып койсо, агент сиздин графигиңизди өзгөртүп кое алат. Же болбосо секретарыңыз сиздин график ишиңизди дайыма карап турат да, ал өзгөртүп коюшу мүмкүн. Же болбосо аларга айтпай эле, сиз мисалы бир жака бармаксыз, барбай калдыңыз, сиз өзүңүз өзгөртүп саласыз. Ошондо баардык сиздин командаңызда иштеп аткан адамдардын баардыгы ошол нерселерден кабардар болуп турат. Мисалы, 21 апрелде эртең менен саат 8-де аэропортко бирөөнү тоскону барам. Айдоочум дагы барышы керек. Эскертме кой дейсиз мисалы. Эскертүү коюлду, сиз 21 апрелде эртең менен саат 8-де аэропортко бирөөнү тосуп алышыңыз керек. Сиз айдоочуңузга өзүнчө чалып отурбайсыз. Айдоочуңуз деле ушул группада бар, командада бар. Ал деле дароо кабардар болуп калат. Азыр эми 21 апрелди саат эртең мененки 8-де карайлы календардан. Мынакей 21 аэропортко бирөөнү тосуп алуу деп, бул жасалма интеллект агент өзү киргизип койду. Мен бул агенттин чакан группада иштөөсү жөнүндө айттым. Муну сиз чоң группаларга дагы киргизип койсоңуз болот. Мисалы, сиз бир психология боюнча бир курс сатасыз дейли. Анан 300, 500, 1000 киши катталган группаңыз бар. Анан адамдар ошол сиз саткан курска байланыштуу темалар боюнча ар кандай суроолорду берет. Дайыма эле сиздин ага жооп бергенге мүмкүнчүлүгүңүз жок. Сиз канча менеджер кылсаңыз деле алар деле жетишпей калышы мүмкүн. Анткени бирөөсү уктайт, дем алат дегендей. Бул болсо 24 саат бою иштей берет. Аны ушундай кылып өзүңүз настройкалап коесуз, келген суроолорго жооп берип турат. Мына ушундай кылып түзүп алса дагы болот. Достор, мен өзүмдүн жасалма интеллект агентим жөнүндө сиздерге түшүндүрүп бердим деп ойлойм. Акыркы кезде технология ушунчалык өнүгүп атат. Андан биз дагы калбай, айрыкча кыргыз тилдүү контент жаратууну дагы уланта беришибиз керек. Жасалма интеллект, технология кыргыз тилинде дагы сүйлөшү керек. Рахмат көргөнүңүздөргө.